Kızına işenбеген апаларга эскертүүм. Сиздин максатыңыз өзү эмне? Кызыңызды кыйнашпы же бактылуу кылышпы? Окутушпу же окутпашпы? Өзү негизи ички дүйнөңүздө оюңуз эмне кызыңызга карата? Апаны өзүн да түшүнүп болбойт. Кызды дагы өзүн түшүнүп болбойт. Бир сааттан кийин башкача сүйлөйт апасы, бир сааттан кийин кызы башкача сүйлөйт. Кайсы биринин сөзүнө ишеничти билбей каласың. Апасы тоону сүйлөйт, кызы ташты сүйлөйт. Айтайын дегеним, урматтуу апалар, кызыңыз көп нерсени жаш өткөн сайын, жаш чоңойгону сайын көп нерсени сыр сактаганга аракет кылып калат. Кызыңызга карата да кызгануу болот, кадимкидей бар нерсе болуп калар да. Себеби бойго жетип атат, эртең эле кетет башка бирөөгө. Бирок ошол учурда кызыңызга көп учурда мынтип бутту тескери кылдырып тебиш эмес, тескерисинче кол менен кармап тартыш керек да. Көп учурда ата-энелердин түшүнбөстүгүнүн айынан кыздар көп нерсени айтпай коет апасына. Жөнөкөй эле мисалдардан бирөөсү, менин дагы эжем бар мисалы үчүн. Менин дагы эжем бар. Кыйналып, права, паспорт, документтерини бир башка өлкөгө барган учурда жоготуп койду, апасына чалды. Апасы не деди? Малсың, жиндисиң, айбансың, кантип эле ошону жоготтуң деп урушту баштады. Ошондон кийин башка эч качан апама бирдеке айтпайм дейт да. Неге? Себеби ошондой положениеде, ошол учурда, ошол убакта мен поддержкага муктаж элем дейт да. Колдоого муктаж элем. Апам тескерисинче мени тилдеди, сөктү, урушту. Мындан кийин апама бирдеке айтпай турган болдум дейт да. Кызыңызды тилин кыса кылып коюш же узун кылып коюш сизге байланыштуу, урматтуу ата-энелер. Көп нерсени айтпай айткан болсо, айыпты өзүңүздөн издеңиз. Апага көп учурда айтат, кыз бала тем эле айтат, жакын болот. Бирок айтпай айткан болсо, турмуш маселесин, сүйүү маселесин, айтпай айткан болсо, демек сиз ишеничтен чыгып бүткөнсүз. Ишеничке кирип болбойт дегендерге кирип болот. Ар бир учурда кирсе болот ишеничке, кайра үмүт тактаса болот. Айтайын дегеним, аракет кылыңыз, кызыңызга жакшы мамиле кылыңыз. Эгерде кызыңыз ар дайым сизден коркууну, стрессти же туура эмес ойлордон башка эч нерсени түшүнбөй калган болсо кызыңыз, анда кызыңызды жоготуп бүттүңүз. Кызыңызды жоготуп бүттүңүз. Сиздин мээримиңиздин кереги жок болуп калат да кызыңызга. Ошондуктан айтайын дегеним, кызыңызды жоготуп албаш үчүн телефон чалганда жүрөгү зиртилдеп, апам нерв кылат, апама эмне жооп берем, апама кантем деп турбаш керек да кыз бала. Апам чалып атат, апам качан чалат экен деп звонок күтүш керек. Тескерисинче өзү кайра ырасатта чалып туруш керек. Апасына сүйүү, мээрим, махабаты болуш керек. Качан болот деген суроо негизинде апанын кызына мамилеси кандай деген суроо жаралат да. Себеби ал 18-20 жаш бала кыз. Аны туура мамиле кылып, 40 жылдык, 50 жылдык тажрыйбасы менен апа болуш апага байланыштуу да. Сиз күндө аба жегениңиз шашлык, күндө мисалы үчүн күйөөңүз менен жыргап жүрөсүз, кызыңызчы деген темада ойлонушуңуз керек. Ойгонушуңуз керек. Акча жөнөтүп койдум, курсагы бүтүн болду деш маселе эмес да. Ички дүйнөсү бар, жан дүйнөсү бар, руханияты бар, ал маселелерди сизге чыгарабы, чыгарбайбы? Бул маселеде ойлонуңуз.